Сизди убагында ушул орусча айтканда черный деп да калышпады. Ошо Черный. кичине тентек кылып койчу элеңиз. Эчтекеден коркпочумун ал убакта мен. Рысбектин атынан келдик, ушу областка сен жооп бересиң деп. Воровской закондордо кошуна менен чатакташпаш керек эле. Сага 9 грамм коргошун деп коркутушат. Мен аларга 90 граммды менен коркутам. Саламатсыздарбы биздин катталуучулар. Мына бүгүн биз паркка келип, Шайлообек Күркүнбаевдин спорт менен алектенип жаткандыгына дагы күбө болуп калдык. Эгерде сизге дагы кызык болуп жаткан болсо, жүрүңүздөр бирге суроо берип, кызыктуу маек курабыз. Саламатсызбы агай? Сиздин убактыңызды бир аз алалык. Күн сайын ушинтип машыгып турасызбы? Күн сайын дегенди турабыз. Күн аралап десек болот. Бирок көп басканга аракет кылам. Чуркоодо илгери жаш кезде көп чуркачык эле. Ооба. Азыр мына жаш келип калгандыктан кичине көбүрөөк басышка туура келип, көбүрөөк басабыз. Спорт менен деги эле алектенип жүргөндүгүзгө канча жыл болду? Мен спорт менен тетиги мектептен убагында эле. Имей деген бир агайыбыз бар эле күрөштөн. Жабышып жүрүп эле сен киришиң керек деп эле ушундай келип, мен велосипедде ойноп жүрсөм да 8-класс уже чоңоюп калганда деле келип туранан болбой мени күрөшкө катыштырып спортзалга алып кирген. Имей деген агайыбыз ал да деле бар. Күчтүү агай экен көрсө. Бирдекени көрдүбү же эмне сезди, ушу жабышып эле жүрчү да, сен киришиң керек болушуң керек. Ошодон баштап анан кийин күрөш менен баштап анан спортту көп жылдар бою таштабай келдик. Тренер да болуп келдик. Жаш экен, жүрүңүз чуркаганга кичине деңиз ысылып атат, басканча сүйлөшөлү. Деги эле спорттун кайсыл түрүн менен көбүрөөк алектендиңиз? Мени күрөшкөн адам деп эмес, каратеист деп түшүнүшөт. Карате менен да машыкканга туура келип калды. Эми сизге анча кызыктырса мен отуруп маек кылып айтып берейин сизге. Келиңиз. Сизди убагында ушул орусча айтканда черный деп да калышпады. Ошо кичине тентек кылып койчу элеңиз. Мен Харьковго, Украинага барып, ушу күрөшкө катышам да, ал жакта күрөш жок болуп, ушу биздин фармацевтикалык институтта бир сырттан келген Эфиопия деген кичине таман кара түстүү негр тренер ушу каратенин жөнүндө берет экен деп, анан мен кызыкпачым эле көп маани берип барып туруп, баягы тренердин өзүн кыймылдап, жанагындай секиргендери абдан жагып калды. Анан кийин суранып отуруп кирдим. Андас киргенде дагы мен көргүзүп, секиргенди көргүзүп, отжиманиям көргүзүп отуруп, ушинтип таң калтырып киргенде болот албайт экен анда дагы. Анан ошентип эле биринчи курстан баштап эле карате деген неме бар экен, ошого катышып эле баштаганда эле эмнегедир мен ушу мектептен мындай дерзкий окшойм го. Мен жанагындай бастырып фу деп үйрөткөн жакпайм, мушташканга шашып эле барып эле жанагы грушаларды, апаларды тебелишинтип берсем, чоң балдар замечание сен деген, мен аларга кийин сени жарым жол менен өзүңдү талкалайм дей берчимин да. Ошентип дейсизби? Эмнеге дегенде мен күрөшүп жүргөндө андай кандайдыр бир ишенич бар экен да, орусча айтканда уверенность болуп, өзүм ишенип жүргөн убак экен. Эчтекеден коркпочумун ал убакта мен. Эми кыскача сиз жанагы черный деп кеттиңиз. Мен баягы аз-аздан черный болуп кала жаздагам да. Мени мына Өмүралы деген тренерим башкаларды аттарын айтып калп айттырбайт. Институт бүтүп келгенден кийин короновать этишкенге келишкен. Чогулуп алып таластан Рысбектин атынан келдик, ушу областка сен жооп бересиң деп. Анан мен ошол убакта абдан буну түшүнчүм, жакшынакай, капа кылбай, балдарга түшүндүрүп, мен силерге балдарды даярдап берип турам, андан көрө мени башка жагынан колдогула. Мен башка жагынан кете турган илимий адаммын деп туруп кутулгам. Буга эмне апарды? Жаңы эле келгенде мени күтүп отурган экен бул жерде. Институт бүтүп келдим, Бакай атадан тренировкага келсем, ошол убакта азыр кайтып кетти. Анарбек деген бала, Улан деген бала кайтып кетти. Дагы да бир 5-6 бала болуп, зубтехниктер бар. Мынакей азыр Алик деген, Алтын Казык дегендин директору бар, калп айттырбайт, азыр да бар ал. Чогулуп Бакай атамага келишиптир, мени
төпөштөгөнү келишипти мындайча айтканда. Ачык айкын. Булар келип мени сынашып, келип көргүзбөйсүңбү, барып бирдеке неметип, анан мен кайрада кийинип анан бир бакка барышка туура келди. Спортивный кийинсем, кана бирдекени көрүстөдүм. Көрүскөндө эмне, анан бул Анарбек деген менен спаррингге чыкпайсыңбы деди. Макул дедим, карасам ал мени уруп атат да. Анан мен айттым, сен ура бер мени. Мен сага тийишпейм дедим. Алар каткырып күлүштү. Айткандай эле мен анан жөн эле баладай кылып ойноттум да. Жыгып алып, кайра тургузуп, ойнотуп коюп, буту менен жаакка, кол менен чапкандай чаап. Мынакей Алик деген чындыкта калп айттырбайт, көргөндөр баары көптөр. Анан кийин ошентип анан алар жабышып баштады мага тренировка кыл деп. Макул деп аларга Бакаевка келип жүрдү. Кийин Таласта тренировка кылып бердим. Жана Анарбек деген бала ошол убакта ошол жакта ГКНБ, азыркы СНБ, мурунку КГБ, ошолорду тренировка кылчу экен, МВДнын балдарын. Мен аяка барганда формасын таштап мага жүгүнүп чыга калчу да. Ошодон анан кийин кызматтагылардын аркы эркелери мага көңүл буруп калган окшойт. Кийин мен тренировка кылып баштадым. Военныйларды кошо тренировка кылып баштадым. Мына ошодон анан кийин талыкпай Бакаевтадан да келип, Таластан да тренировка болуп, ушундай энергия көп убакыт кеткен, иш менен да элек болуп туруп, анан кийин мен көп балдарды тарбияладым. Военком байкап калып, обул военком чогултуп, соревнование ал убакта жашынып соревнование болчу, алар ачык айкын алып чыкты деди. Клубка бар, анан биздин балдар Бишкектен ак каркыра, ушундай бизди билбей эле келген экен. Ошол убакта мен тарбиялаган балдар мына ошол убакта чемпион болду. Өмүралы деген, Акбалбан деген балдар чемпион болгондо, сырттан ал убакта Сокулуктан келишкен, Бишкектен, Оштон, аркы берки биздин Таластагы балдар, биздин балдар ушундай бойду көрүшкөндө таң калышып, анан кийин Бакаевтага выставкага барып катышкан да. Мен айтарым, аброюбузду ушу спорт, мен айтып кеттим балдарга, спорт менин аброюмду абдан көтөрдү. Ал убакта ошо черный деп коюп, ал бийликтегилер дагы көзүмдү карап турчу, акылдашып турчу, негедир Аллах Таалам ушу каражат жагынан дагы, ырыскы жагынан да мол кылып берген экен. Бизнести дагы баштаганбыз. Анан эле бир момент болуп, ошо Рахматовалар кайтыш болуп кетти. Үсен деген ал ошол убакта отвечал болчу да. Ошонун үйүнөн сууруп чыгышка туура келди. Алар бизде эмес, биз аларды суурупчу разборкага чыктык да. Эмне дегенде ал ошо мен биздин эле бир көчөдө жашайбыз, кошуна өзүм жеген бир тууган инисин капа кылып коюп, эми ал кереги жок эле да. Бул воровской закондордо кошуна менен чатакташпаш керек эле. Мен ошого ачуум келип анан чыгып туруп, анан разборка, аркы берки болуп, алар албетте сага 9 грамм коргошун деп коркушат. Мен аларга 90 граммды менен коркутам. Муштумду мурдуна такап коркуткан убактар болгон. Мына ошодон кетти окшойт. Кандайдыр бир мен Аллах Таалам берген эмеси менен бир утканы кой берип койгом да. Утка деген кандай? Мен ошо өзүмдө эле машыгып жүргөн балдарга айтып койдум. Обул военком досум да, мага бир ящик шашка деп коет, бомба, 7 автомат, ана пистолеттерди списать этип берсин. Эмне кыларын билбей атам, аны беките алганда каяка эмне болсун деп, алар укканын бүттүгүнө таратып берди. Ал жок деле нерсе. Жөн айтып койдуңуз. Бул утка деп коет да. Ошону кой берип койсом, мен Дазубов вооружен болуп туруп, даже СНБ начальник бир келип айтты. Сен балдар менен балдарым атышып кетет бир күн деген. Сиз экөөбүз тынччылык үчүн күрөшөбүз деп кайра ошонун аттарын айтып элем. Мына ошодон жүрүп, анан кийин ошо Анарбек дегенде жок болуп кетти. Эме деген жок болуп кетти, ошо Үсен негедир. Анан мени коронавать этип келгенде, анда ошо тирүү болчу. Мени коронавать этип, мен жашына калып отказ кылгам. Вот ошондо түшүнгөм мен аралашып калып, бул жак меники эмес. Андай болбойт. Мен да тарбиялаган балдарым абдан катуу айтып, алар менен кол үскөнгө чейин барган. Алардан кеткиле, качкыла, жакшылыкка барбайт. Ошондо мына Чаткал деген менин иним бар. Шаке, сен макул эле болуп койчу, корона биз иштейбиз дегенге чейин мынакей айткандарына чейин бул иштей турган нерсе эмес деп мен ошондо отказ кылып, Аллахтын кудурети менен ушуга аралашпаганыма мен абдан сүйүнөм. Спорт бар жагынан жардам берет. Мен кыскача гана айтып кеттим, бул жагынан ошон үчүн жанагы өзгөчө таластыктар, бизнес жагынан боло, эмне жагынан, чөйрөнүн жагынан мени ошо черный деп да түшүнүшөт экен, бирок мен черный болгон эмесмин. Болгум да келген эмес. Мен аларды жамандабайм, алардын өздөрүнүн орду бардыр.
Бирок биз мыйзам шарты менен жашаганыбыз мен айтам жакшы деп кетмекмин да. Анан жаштарга дагы кеңеш катарында айтсаңыз, спорт менен эле алектенүүнүн ден соолукка пайдасы, абройго пайдасы. Спорт менен алектенген бул энергия. Жалкоолук эмнеден чыгат? Жалкоолук энергия жоктугунан. Жалкоолук деген жаңы нарса жок. Ал адамда энергия жок. А энергия эмне үчүн жок? Мисалы сиз бир 10 этажга чыгам деп аракет кылыңыз азыр. Чыга аласызбы? Бир күн чыкканда шалпайып каласыз, мышцаларыңыз экинчи күн лифт иштебей калса, бир айдан кийин сиз спокойно эле чыгып кирип каласыз. Эмне дегенде сиз өзүңүздү машыктырып, энергия алдыңыз, сиздин энергияңыз 10 этажга чыкканда уже асайбайт. Эмне дегенде машыгуу. Мен 5 килодан 10 кило көбөйтүп отуруп 200 килога чейин көтөрүп баштайм. Мен бул энергия ошо 200 килога чейин топтодум. Мына жумушка да ошондой энергия керек. Анын үчүн ага мээнет кылыш керек, барыш керек, машинеде күнү түн иштеш керек, аракет кылыш керек. Мен айтып кетет элем, ошо окуп жүргөндө эле мен иштеп да акча тапчумун, окуганда абдан жакшы окучумун, жана тренер болуп да жүрдүм. Энергия ушунчалык көптүгүнөн анан кийин мен ойлоп кетем, кийин келгенде бизнес баштаганда да абдан жардам берип кетти. Спорт энергияны алып келе турган нерсе. Бул машыгыбыз керек. Жалпайып, жашылып, диванный критиктер эч убакта иши ийгиликтүү болбойт. Эмне дегенде иштин эң биринчи ийгиликтүү болуш үчүн мотивация эмес, эң биринчи ден соолук керек. Сен жакшынакай иштеп ийгилик эми жетейин дегенде ооруп калсаң каяктагы ийгилик? Мына ошон үчүн ден соолукка эң биринчи карап туруп, анан кийин башка жака аракет кылыш керек. А ден соолукка караш үчүн сен каяктагы энергия, эгерде жалпайып диванда кроватьта жатсаң, тамек чексең, жана кока-кола ичсең, жана энергетиктерди ичсең, каяктагы энергия? Анан отуруп анан эмне кылат? Жатып алып эле критик болуп эле жана президентти, бийликти, депутаттарды жамандап отуруп анан кийин сынчы болгондорун айтып эле да баарын. Кайнан бөөрү карыса бир койлук козулук абы бар деп коет эмеспи? Бир прием көрсөтүп бербейсизби жаштарга? Өзүн коргонуунунбу? Кандайдыр? Эми мен оператор менен алмашайын камераны. Болот анда. Келиңиз оператор. Мынакей бул жакка келдик. Мен балдарыма эмнени үйрөткүм келет? Бул мушташ үчүн эмес, өзүн коргош үчүн. Биз эмнеге машыктык? Мен эки жакшы коронный прием бар эле, мына ошолорду көргүзүп кетейин. Эң биринчиден мен абадан жакшы иштешкеним алдамай. Мынакей азыр мен ичке тебем азыр, карап туруңар. Мына ичке тебип туруп, мынакей мурдуңга. Сен антип тартынба, сен адам бутка асылат да. Мына бутка асылганда мынакей жакка тепмей. Бул бир прием, ушундай катуу жакшы өздөштүргөн. Эми приемдор көп. Экинчиси, адам мынакей карап тур, азыр бутка алек болот да. Мынакей мен тебимде бутка алек болгондо секирип туруп мындай урам. Бирок кол ар дайым алдыда жүрөт. Мушташ кете турган болсо кол. Мынакей мен көргүздүм, ичке тебем деп көргүзүп туруп, мындайдан соктум. Бул соккондо мындай соккон болбойт. Мен салмагымды жумшайм. А тепкенде да жөн эле теп кой эмес, жамбашты жумшайм. Жамбаш. Мына ошон үчүн эки ушундай коронный ударым бар эле. Эч ким бул ударlardan чыгып кете албайт эле. Мына ошону кичине азыр эстеп кеттим. Бул жаштар үчүн кичине машыгып, өзүнө мотива болуш үчүн айтып кетмекчимин. Мушташ үчүн эмес, дагы да болсо өзүн коргош үчүн, аялын, балдарын, слабый пол, күчү жок алсыздарга жардам бериш үчүн машык кыла, күрөшкүлө, күчтүү болгула. Ассаламу алейкум.